9-сентябрда Токмок-Кошой унаа жолунда Subaru Accent менен Toyota Wish үлгүсүндөгү унаа бетме-бет кагышкан. Кырсыктан 6 жаран каза тапты. Алар Toyota Wish'тин 61 жаштагы айдоочусу, 45 жана 32 жаштагы 2 жүргүнчү. Булардан тышкары унаада 13 жана 11 жаштагы өспүрүмдөр болгон. Алар дагы ошол жерден жан беришкен. Ал эми 1990 жана 2012 жылкы жарандар ар кандай жаракат менен ооруканага жеткирилген. Жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголуп, Subaru Accent унаасынын 1975 жылы туулган айдоочусу кармалып, ал азыр алган жаратына байланыштуу райондук ооруканада күзөтчүнүн кайтаруусунда дарыланып жатат. Тиги нар жактан директ митип келип туруп эле бул жакка кирип кетти. Бул машина. Бул качты ошондо тигинен. Качкан жок. Качалган жок да. Күбөлөрдүн айтымында кырсыктын келип чыгышына Subaru'нун айдоочусу каршы тилкеге чыга алганы себеп болгон. Мындай үрөй учурган каргашалар акыркы жылдары байма-бай катталууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматында жыл башынан бери өлкөдө 4700дөн ашык жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 500 адам каза болуп, 7000ге чукул адам ар кандай жараттарды алышкан. Бул цифраны оңой айткан менен, бирок жалпы алсак республикабызда бир айылды жоготкондой эле болуп атабыз да. Ушунча адамдар каза болуп кетип атат. Мунун бирден бир себеби жылдан жылга сайын автоунаанын өсүшү. Биздин өзүбүздүн адамдардын да көбөйүп атат. Ошого жараша биз азыр жаңы замандын талабына ылайык, чакырыктарына ылайык. Биз ошого жараша баягы өз жумуштарыбыздагы баягы жөнгө салып алып барышыбыз керек да. Өзүңүздөр билгендей баягы Бишкек Торгар нарын жолдорунда камералар орнотулган, бүт камералар көзөмөлдөп турат ошонун баарын тең. Ушу келечекте ошо цифровизация алкагында көбүрөөк өчүш керек да. Көбүрөөк ушундай акылдуу светофорлорду коюп, жол чырактарды ошонун негизинде бир жакшы бир кадамдарга өтсөк болот. Башкармалыктын маалыматында жол кырсыктар ылдамдыкты ашырып айдоо, каршы тилкеге чыга калуу жана мас абалда унаа айдагандан улам келип чыгууда. Мындан тышкары жолдогу кемчиликтер, айдоо тажрыйбасынын төмөндүгү негизги себептердин бири. Жол тескөөчүлөрдүн анализи көрсөткөндөй, былтыр 3 жылдык тажрыйбасы бар 1800 айдоочу жол кырсыгында кабылса, анын 936сы унаа айдаганына 1 жыл боло электер. Оор кесепеттер менен коштолгон унаа кырсыктардын көпчүлүгү түнкү 12ден таңкы саат 7ге чейин катталат. Жуманын алгачкы дүйшөмбү, шейшемби жана шаршемби күндөрү каргашалуу окуялар көп болот. Оң рулдуу автоунаалардын көйгөйлөрү абдан көп. Оң рулдуу автоунаа жолуна кырсыгына катышты дегенде, албетте бир өтө оор кесепеттер менен катышат да. Бул билинбеген менен, бирок оң автоунаалар менен катышкан жолуна кырсыктары азыркы учурда да өтө көп кездешип атат да. Жолуна кырсыктары биздин жаш муундар менен катышкан жол кырсыктары болот да. Бул 25 жаштан 40 жашка чейинки биздин жарандар өтө көп жолуна кырсыгына катталат экен. Мына өзүңүз элестетсеңер, мына 25 жашкача эми мына окуу жайды бүтүп, жаңы специалист болуп, жаңы мына бир жакшы жерде иштеп, үй бүлө куруп, оокатын кылып баштаганда жол кырсыгына катышат да, каза болуп калат, жол болсо майып болуп калат. Тескөөчүлөр унаа кырсыктары менен катар мотоцикл, скутер, самокаттын катышуусунда каргашалар дагы көбөйүп жатканын белгилешет. Бул боюнча да интернет желелеринде ар кандай пикирлер айтылып келүүдө. Айрымдар механикалык эмес транспортторду колдонууга тыюу салууну талап кылса, кээ бирлери мыйзам менен жөнгө салууну сунушташууда. Эксперттер электромопеддер үчүн айдоочулук күбөлүккө өзүнчө категория киргизип, аны окуп алыш керек деп эсептешет. Статистикалык маалыматтар боюнча былтыр мопед, самокат жана скутердин катышуусунда 516 кырсык катталган. Анын кесепетинен 19 адам өмүрү менен кош айтышса, 584-ü ар кандай жараттарды алышкан. Эмне үчүн биз ошол мото каражаттарынан, ошол эле мопед скутерлерден же болбосо жеке мобилдүүлүк каражаттардан баш тарта албайбыз. Анткени азыркы учурда Бишкек шаарында унаа каражаттары аябай көп. Жана көчө жол тармагынын тыгыздыгы аябай биздики кескин түрдө төмөндөп кеткен. Ошон үчүн биздин калктын мобилдүүлүгүн кармап туруу үчүн биз деген ошондой эле альтернативдүү унаа каражаттарына басым жасашыбыз керек. Альтернативдүү унаа каражаттары кайсы? Ошондо эле эки дөңгөлөктүү унаа каражаттары, ошол эле скутерлер, ошол эле самокаттар болгону гана ушул унаа каражаттарын биз укуктук ченемдик чөйрөдө катуу жөнгө салышыбыз керек. Жөнгө салыш үчүн жана айтып өткөндөй эмне кылышыбыз керек? Өзгөчө атайын категория бөлүнүп чыгыш керек жана мамлекеттик каттоого турулуш керек.
Күбөлүк алуудан мурун механикалык эмес транспортту айдоого ким үйрөтөт? Авто мектептер жетиштүүбү деген суроо көпчүлүк адисти ойлондурууда. Мындай окуу жай Ошто бирөө гана бар. Калган аймакта дээрлик жок эсе. Ал ортодо жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы мотоцикл, скутер жана самокат айдагандардын жоопкерчилигин күчөтүү максатында атайын мыйзам долбоорун иштеп чыгып, жогорку кеңештин кароосуна жөнөткөнү белгилүү болду. Муну менен катар МАЗ абалында унаа башкаргандар буга чейин 7 суткага чейин камакка алынса, азыр муну дагы 15 суткага чейин узартууну сунуштап жатат. Эми буну баягы кыскартыш үчүн полный мероприятиялардын бардыгы көзөмөл болуш керек да. Светофорлор бир мезгилде жашыл свет күйсө, бир мезгилде сары свет күйөт, бир мезгилде кызыл свет күйөт. Бул деген айдоочуга шарт түзүлүп берет. Аябай жакшы шарт түзүлүп берет. Европада круговое движение, минимум светофорлор. Булар, мен ойлойм, буларда мунун баарын эзептешкен, анализ кылышкан, ошон үчүн баягы жазып атышат светофордун ордуна круговое движение кылыпчы. Бизде деле ушул нерсени коюп койсо баягы эме болбойт да, баягы жаман болбойт да. Бул деген наоборот шарт түзүп берет айдоочуга. Жол кырсыктарынын санын азайтуу жана алдын алуу маселеси Борбордо өткөн жыйында дагы талкууланды. Үрөй учурган окуялардын келип чыгуу себептерин чечүү жолдору боюнча адистер өз сунуштарын беришти. Отурумдун жыйынтыгы менен резолюция кабыл алынып, сунуштар тиешелүү мекемелерге жөнөтүлмөй болду. Дүйшөн Шаршенбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.